Душманды сестендирген, түзүлгөн күндөн бери ыйык милдет өтөп келе жаткан Бөрү Атайын багыттагы отряды. Аталган отряд 2002 жылдын 27 декабрында түзүлүп, 2007 жылдын 22 мартында Бөрү аталган. Отряддын башкы милдети мамлекеттик чек арада өтө кооптуу кырдаалдар жана террордук топтор менен күрөшүүдө өздөрүнүн кесипкөйлүгү менен мекен чегин коргоодо. Бутага чейинки аралык тикелей 8 мурат. Шамалдын багыты 0. Бурч 6. Даяр болсоңуз ата бериңиз. Бутаны көрдүм. Атып атам. Жок кылынды. Бөрү Атайын багыттагы отряддын көз катарларын эң биринчи башка көз катарлардан айырмасы ошо душманды биринчи мизин кайтарууга ар дайым даярданабыз. Биздин азыркы турган күжүрмөн абалыбыз снайперлик пара, бири-бирибиз менен байланышып, кимибиз кайсы душманды жок кылууга. Кээ бир учурлар болот, ал учурларда экөөбүз бирдей ок чыгарышыбыз керек болуп калат. Кызмат кылганыма 14 жыл болуп калды буюрса. Көз катар болгонума 6 жылдан артты. Бөрү Атайын багыттагы отрядында кызмат кылганыма аябай сыймыктанам. Бул кызматка жетиш дагы бир өзгөчө даража. Ошол эсептен ар бир көз катарлар өзүнүн кызматыны өтө катуу сүйөт. Көз катарлар арасындагы мелдештерден Бөрү Атайын багыттагы отряддын көз катарлары ар дайым биринчи, экинчи, үчүнчү орунда алышат. Ар дайым. Эл аралык деңгээлде дагы биздин Кыргыз Республикасынын атынан баргандар ушул биринчи, экинчи, үчүнчү орундарга алып келишет. Намустуулук менен, мекенди сүйүү менен, патриоттук сезим менен кыргыз элибизге, ушул Кыргызстаныбыздын эгемендүү мамлекетини болочок муунга бүтүндөй өткөрүп берүү үчүн биз ушул кызматыбызды кылып жүрөбүз. Чек ара кызматынын Бөрү Атайын багыттагы отряды бүгүнкү күндө жетекчилик тарабынан бекитилип берилген көчүрмөн даярдык планынын негизинде сабактар уюштуруп, өздүк курамдын көчүрмөн даярдыгын жогорулатуу максатында тынымсыз жыйындарды уюштуруп өткөрүп, өздүк курамдын көчүрмөн даярдыгын жогорулатуу максатында иш-чаралар ар дайым байма-бай тынымсыз өтүп жатат. Андан сырткары көчүрмөн даярдык өздүк курамды мындай профессионалдык негизде даярдоо максатында ар кандай жагдайга
ар бир аскер кызматкери даярдуулугун жогорулатууда. Өлкө жетекчилиги тарабынан бүгүнкү күндө кыргыз армиясына көңүл буруп, ошолордун катарында чек ара кызматына дагы эбегейсиз түрдө көңүл бурулуп, чек ара кызматынын атайын отрядына жана ошондой эле чек ара кызматына аскердик техникалар менен, топтук куралдар менен, учкучсуз аппарат жана башка ушундай аскер кызматкерлерине керектелүүчү курал жарактар менен толук кандуу бүгүнкү күндө камсыздап берди. Өздүк курам бүгүнкү күндө ошол көчүрмөн даярдыктын негизинде ошол курал жарактар менен бүгүнкү күндө сабактарды уюштуруп өткөрүүдө. Аскерлерибизге медициналык жардам көрсөтүү үчүн өздөрүнө медициналык жардам аптечкалар менен камсыздалды. Жана башка айта берсе көп. Бүгүнкү күндө жетекчилик аябай көңүл буруп, ошонун негизинде бардык керектелүүчү заманбап техникалар менен камсыздалды. Азыр дүйнөдө абал тынымсыз байма-бай өзгөрүп жатканына байланыштуу биз дагы ар бир аскер кызматкерибизди ошол өзгөрүүгө жараша даярдап жатабыз. Бөөр атайын багыт отряды ошол камсыздалган курал жарактарын эсепке алып, өздүк курамдын профессионалдыгын жогорулатып, ар дайым душмандан бир кадам алдыда жүрүүгө умтулуп аракеттер жасалууда. Бүгүнкү күндө мен толук кандуу айта алам, чек ара кызматынын Бөөр атайын багыт отряды сырттан келген душманга алардын мизин кайтарууга бүгүнкү күндө жокерлерибиздин күчү дагы, духу дагы жетет. Машыгуулар бир гана талаа майданында даярдык көрүү менен эле чектелбей, отряддын машыгуу аймагында да өткөрүлүп турат. Байкалбаган менен мындай аскер тактикаларын кесипкөйлүк менен аткаруу жеңил иш эмес. Азыркы учурда өздүк курам бычак уруу ыкмаларын үйрөнүп атат. Бул бычак уруу ыкмалары бизге эң керектүү. Себеби дегенде согуш учурлары болуп калган учурда ок түгөнүп калышы мүмкүн, же болбосо душман аябай жакын аралыкка келип калышы мүмкүн, же болбосо ар кандай тосмолордун алдынан чыгып калышы мүмкүн. Ошол себептен биз бул бычак уруу ыкмаларын аябай өздөштүрүүнү ар дайым аракет кылып турабыз. Бул бычак урууну жогорку деңгээлде өздөштүрүү үчүн ар бир атайын бөлүктөрдөгү аскер кызматчылар өзү кызыгып, ар дайым практикалык түрдө машыгып туруш керек. Мен өзүм азыркы учурда ар кандай жакындан, алыстан, ар кандай аралыкта ыргытып сай алам. Бул ар бир аскер кызматчынын жөндөмдүүлүгүнө көз каранды. Мен бир ай аралыгында эле өздөштүрүп алдым. Кандай гана атайын багыттын кызматкери болбосун, алардын кесипкөйлүгүн айгинелеген жашыл берет. Бул үчүн сынактар өткөрүлүп, анда 50 метр аралыкты белгиленген убакта сойлоп өтүү, 100 метр аралыкка чейин чуркоо жана 10 чакырымга марш-бросок же жүк менен тиешелүү убакта басып өтүү сыяктуу тапшырмалар каралган. Мындан сырткары ок атуу жана башка сынактардан татыктуу өтүү шартталган. Жашыл беретти мен 2022 жылы алгам. Жашыл берет алуу үчүн көптөгөн даярдыктардан өтүш керек. Физикалык, моралдык,
ок атуу даярдыгы боюнча, тактикалык даярдыгы боюнча баардык даярдыктарды жогорку деңгээлде окуп үйрөнүп, ошонун баардыгынан баягы тартип жагынан төп келишкенде гана жашыл береттин ээси боло алабыз. Жашыл беретти кийип жүргөн аскер кызматчылар бул ошол жашыл беретке татыктуу болуусу зарыл. Баардык жактан даярдыгы жогорку деңгээлде болуш керек. Бөрү Атайын багыттагы отрядынын маршрутунун 80% тоо шартында жүргүзүлөт. Атайын тактикалык чалгындоо, инженердик, курал-жарак машыгууларына даярдыктар көрүлөт. Аны менен катар эл аралык машыгууларга да катышуу менен аскердик тажрыйбаларын арттырууда. Биринчиликтен сиздин келип интервью алып атканыңызга аскер кызматкерлердин өзүмдүн атыман чоң ыраазычылык билдиремин. Эл бизде эмне болуп атканын көрүп турган бул өтө туура. Бул нерсени мондай айтканда үгүттөөдө да чоң роль ойнойт экенин билебиз. Азыркы учурда биздин жетекчиликтин айрыкча төрагабыздын, директорубуздун, ошондой эле Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кол башчысы президентибиздин аркасынан ушундай иштер, чаралар болуп жатат. Ушундай камкордук көрүлүп жатат. Бизге керектелүүчү имараттарды, бизге керектелүүчү ок шаймандарды, бизге керектелүүчү күжүрмөн, согушта керектүү шаймандарды, аспаптарды алып берип жатышат. Биздин мондай айтканда күжүрмөн деңгээлибиз өтө жогорулау десек болот. Андан сырткары негизгиси болгон бул социалдык суроолорубуз чечилип жатат. Жаңы техникалардын саны эгерде мурда 10-15% артта турса, азыркы учурга жаңы техниканын, жаңы технологиянын пайыздуулугу 75-тен бийик десек болот да. Себеби ар бир аскер кызматкеринин өзүнө бекитилген курал-жарагы, аспабы азыркы заманбап согуштукка ылайыкташкан заманбап аскердин стандартына туура келет десек болот да. Башка мамлекеттерде, чет өлкөлөрдө, например, НАТО стандарт деп коюшат өзүлөрүндө. Ошонун стандартына туура келгенге аракет кылат да. Бизде азыр өзүбүздүн Кыргызстандын куралдуу күчтөрүндө жоокерлердин стандартын чыгарып жатабыз, ошол стандартка жеткизгенге. Буга мисал келтирсек, бир аскер кызматкерде эмне болуш керек? Баш кийими, тактический шлем деп айтылат, бронежилети кайсы класста болуш керек, алга кошо аспап, курал-жарак, кушалганда эмне, коллиматорный прицел болуш керек, тепловизионный прицелдер деген болуш керек, маячок дегендер бар, өстүдө учуп жүргөн самолеттор, вертолетторубуз, учкучсуз учуу аппараттар бизди байкап согуш талаасында көрө турган нерсе. Ошолорго чейин мондай айтканда камсыз кылып жатабыз. Ошонун аркасынан азыркы учурда мына учкучтуу аппараттар менен биздин ортобуздагы тыгыздык өтө мондай айтканда жакшы деңгээлге жетти. Биздин Кыргыз Республикасынын коопсуздугун камсыз кылууга жетиштүү аскер кызматкерлери саны да бар, техникасы да бар. Сиз айткандай, азыр ошол суроону токтолуп кеттиңиз. Кээ бир учурларда биз армияга көрсөтмө үчүн эле иштеп жүргөндөй учурлар да болгондо, техниканын саны жүрбөсө да жүрөт, атпаса деле атат деп жазып жүрө беришкен. Но азыркы учурдун талабы, азыркы жетекчиликтин талабы ар бир нерсе өзүнө лайыктуу ишин жүргүзүш керек, өзүнө лайыктуу техникалык абалы сакталыш керек, ошолордун деңгээлин сактап турат.
Азыркы учурда жаш адистердин саны көбөйдү. Жаш офицерлердин саны ичинен техникага болгон көз карашы, техникага болгон оңдоо түзөө иштерин жүргүзө турган специалисттердин саны көбөйдү. Азыр Кыргызстандын өзүндө эле байы аскери техникалар, аскери унаалар өзүздө оңдолуп чыгып атат. Андан сырткары даже өзүздө ошонун мондай айтканда өндүрүп чыгаруу жолго салынган. Азыркы кезде чек ара эле кызматында эмес, коргоо министринде, башка күч түзүмдөрүндө өзүнүн штатына ылайык техникалары бардык оң абалда и согуш жүргүзгөнгө даярдыгын билем, жана ал нерсе мени кубандырат. 28 май Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгы белгиленүү алдында турат. Чек ара тармагындагы коопсуздуктун бекемделүүсүнө Бөөрү отрядынын ушул жылдар аралыгындагы салымы чексиз. Быйыл чек ара кызматыбызга буйруса 25 жыл болот куралганына. 25 жылдан кичинекей эле отрядтардан азыркы чоң отрядтарга, чоң мондай айтканда күч органына айланды десек болот. Учурдан пайдаланып мен өзүбүздүн чек арачыларыбызды, ардагерлерди келе жаткан майрам менен куттуктап кетемин. Аларга чын ден соолук, узун өмүр, бекем ден соолук каалаймын. Элибизге тынчтык жашоону каалаймын. Чек арабыз тынч болсун, элибиз, жерибизде жакшылык болуп, өнүгүү өсүү болсун. Ар бириңиздерге мекенчилик сезимди каалаймын. Бар болуңуздар, патриот болуңуздар, элиңиздерди сүйүңүздөр, жериңиздерди сүйүңүздөр.